Бандит, а? Көрдіңіздер ме? Сұрау беріліп келсек, бандиттер деп аталады. Мен сізді қылмыскер деген жоқпын да, сіз неге бізді бандит деп атасыз? Қандай құқыңыз бар? Мен ошо орун менен жабыркап, диагнозум туура коюлбагандыктан азыр ошо чындык издеп жүрөм. Первоначально ему хоббл койгондон кийин, хобблдан кийин осложнение астма же тоже может быть. У нас есть свои. Сіз енді сіздер қаласаңыздар сөйлесіп, қаласаңыздар сөйлеспейсіздер ғой. Ал чечимдери чыгып атат. Кагыздын баары колунда турат. Чыркырап атпайбы, маселе ошону унутпай. 19 ноябрь 2023 өпкөм ышкырып атат. Душа, дышка. Сүйлөсөм да күйүп. Жоопкерчиликтен качып, өзлөрүнө ылайыктап, общий заболевание деп чыгарып атат. Айтып отурсаң, эми бүт работающийлердин баарын тяжелый труд деп баарын профессиональный деп чыгарат. Хоббл деп чыгарганы ковидке шылтап атат. Ковид болгон эмесмин, доказать этчисиң. Барбы кагаздарыңыз? Бар, отрицательный. Мен Кумтөрдө дээрлик 10 жылдан ашык кызмат өтүп, бирок азыркы күндө мындайча айтканда борттон ырып калгандыгын айтты. бардым, мени баардык врач чогулуп кабинетине кирип кетишти да, кечке күттүрүп коюшту. Мен операция болуп жаңы келдим. Сүйлөп атып, уже деми, аба жетип, анан мурду ышкырып калат экен. Жаткыргыла деп, направление берип, Кача? көргөн түкүрдү эч качан жутпайбыз деп, агабыздын кийинки тагдырына балта чаба албайлы да. Эрлан Өмүрканов 10 жыл 8 айын Кумтөрдө иштөө менен өткөргөн. Азыркы тапта 44 жашта. Бирок бронхиалдык астма оорусуна чалдыгып, эч бир жерде иштей албайт. Ал эми Кумтөр 2022 жылдын 25 ноябрында ден соолугуна байланыштуу деп жумуштан кетирген. Бул жагы бул болду дей турган болсок, медицина кызматкерлери жалпы оору деп диагноз чыгарган. Бул чечим Эрлан мырзанын мындан аркы жашоосуна, дарылануусуна кедерги болуп жаткан учур. Анда кеп башынан болсун. Эрлан Өмүрканов 2022 жылы Кумтөрдө иштеп жаткан учурда дарыгерге кайрылган. Жыйынтыгында 17 июнь күнү улуттук госпиталда консилиум өтүп, консилиумда 8 ак халатчан катышып, Өмүркановдун оорусу жалпы оору деп табылган. Бирок Өмүрканов бул диагноз менен макул эмес. Врачтар, консилиум комиссия врачтардын чечими туура эмес. Алар ковидке шылтап коюшту, ковид болуп ооруган эмесмин. Диагноздор бар, отрицательный анализдер бар, далилдер бар, алардын далили жок. Эгер ошо ооруган болсом, ошол диагноз, ошол ооруган учурдагы кагаздарды көрсөтүшсүн. Өкмөттүн токтомунда так даана жазылган ошол список профессиональный заболевания деп башында турат перфорация носовой перегородки. Бул жана чаңдан мурун канап, кургап, ошентип тешилип калган да. Анан ал жерден ышкырып уктаганда уйкуну бузат. Жана өпкөдөн ошо ышкырык чыгат, аба жетпей, ошол бронхиальный астма, ошо аллергиядан, чаңдан аллергиядан пайда болгон бул оорулар. Мунун баары ошол проф болезнь списокто өкмөттүн токтомунда так жазылган. Ошондо ак халатсыңдар мыйзам алып иштеген эмеспи? Өкмөт токтомун эске алган эмеспи ошондо? Ак халатчандар муну бурмалашкан, так изилдешкен эмес. Баягы профессиональный болезньге кетирбестин айласы болгон да. Эрлан мырза улуттук госпиталда консилиумда чыккан чечим менен өпкө оорусуна байланыштуу 3-топтогу майып деп табылган. Бирок консилиумдун чечиминде эч кандай өндүрүштө алган зыяндан улам деген сөз жок. Эгер өндүрүштө алган зыяндан улам деп чечим чыкса, Кумтөр Эрлан мырзанын алган айлыгынын 30%-ын ай сайын төлөп турмак. Кумтөр ошо жоопкерчиликтен качып, врачтар мындай жалпы оору деп кортунду чыгарып коюшкан. Общее заболевание деп, не связано с производством деп, тиги өндүрүш менен байланыштырбай, ошо жоопкерчиликтен качып, компенсациядан качып, мындай айтканда,
общий ушул заболевание менен мен пенсиям 3-группа 6000 сом, 6150 сом. Тыйындын эки тарабы бар дегендей, жалпы оору деп чечим чыгарган улуттук госпиталга барып, 17 июнда чыккан консилиумдун чечими боюнча суроо салсак, профессор Айым жооп да берген жок. Болгону бөлмөсүнөн сүрүп чыгарып, кайдадыр жок болуп кетти. Саламатсызбы? Уруксат экен жерге. Уруксатпы? Жок, сизге келдик. Өзүңүзгө эң сизге багытталып. О, хочешь? Хорошо, макул. Өзүмдү тааныштырайын дечи. Атым Темирбан, фамилиям Сейитбекулу. Сокол медианын журналисти. Сокол медиа. А это что такое? Сайт? Сайт. Ну, слушайте, я вам не давала разрешение меня снимать. Тарталик, тарталик. Это нарушение моих прав. Тарталик. Выйдите, пожалуйста, выйдите. Пожалуйста, выйдите. А вы останьтесь, я вас слышу. Что, выйдите, пожалуйста. Он не понимает. Түшүнөт эже, түшүнөт. Бирок мен айта элекмин да чыкты аны. Потому что я когда не знаю, как она разговаривает вообще. Сиздер кааласаңыздар сүйлөшүп, кааласаңыздар сүйлөшпөйсүзбү? Анда эмес эже. Бул жерде сиз мамлекеттик мекемеде иштеп атасыз. Анан элдин суроосу болуп атат. Мен сизге жеке суроодон келген жокмун да. Разрешала ему снимать, пусть он выйдет. Мобильном госпитале. Слушай, это, наверное, твой больной сейчас как бандит ко мне ворвались. Бандитизм. Бандит, а? Көрдүңүздөрбү? Суроо берилип келсек, бандиттер деп аталат. Биз журналистпиз деп өзүбүздүн баягы мыйзамдуу укуктубуз көрсөтүп келсек, мына бандиттер деп аталат да. Ушул сөзүңүзгө сиз дагы жооп бересиз. Бизди бандит деп айтканыңыз үчүн. Бандит деген эмне үчүн билесизби? Кайсыл жактан? Потому что я никому не позволяла сюда. Неге? Никому. Жок, мындай сизге суроо берип атасыз, суроону угуп Я вам койсуз. сейчас на все отвечу. Только мне нужны свидетели, поскольку вы себя очень непорядочно ведете. Тартып атабызбы сизди? Так, выйдите. Непорядочно кайсы жерде турамыз деп Выйдите. калды. Вот вышел. Чыгыр. Биз баары кетпейсиз, аны сүрүп. Так, пойдемте. Жүрүңүз. Надо присудить. Жүрүңүз. Сиздер дагы керек болсо камераңыздарды алып чыгыңыздар, маселе жок, тартыңыздар. Сиздин сүйлөп атканыңыздар. Мындай болбойт да эже. Жай эле сүйлөп атсак, бандиттер деп айтканыңыз бул кандай эми? Сизге ким укук берди бизди бандиттер деп айтканга? Они вас звонят. Жок, бизди бандит деп айтканга сизге ким укук берди? Я запрещаю вам снимать, а они продолжают. Что это такое? Мен сизди кылмышкер деген жокмун да. Сиз эмнеге бизди бандит деп атасыз? Кандай укугуңуз бар? Вы себя ведете, я вам не позволяю войти, а вы заходите. Мен сизден уруксат берип сурадым, мында жок. Вы имеете право войти в кабинет, когда вам не позволяют. Уруксатпы? Жок, сизге келдик. Өзүңүзгө эң сизге багытталып. Мен сизден уруксатпы деп сурадым. Ооба дедиңиз, киргиз Потому дедиңиз. что я не поняла, кто вы. Я думала, вы один. Мен өзүм кирип тааныштырдым А мен вы сизге. заходите со всей командой. Поэтому, пожалуйста, это... Ошондо сиз кааласаңыз, сиз кааласаңыз. А почему я? Байке отуруңузчу, анда чыга турушпу, мен өзүм съемкамды жүргүзүп берем аны. Таныктыйм сону. Ошо чечим чыгарганда. Общий забай. Эми сразу же чырдын сөз сүйлөгөн эмне кереги бар эми эже? Мен сизге жөнөкөй эле жакшынакай суроо берейин деп атам. Анан өзүңүз эле бандиттер деп баштадыңыз. Бул кандай эми? Я работаю, можно там, не надо здесь работать. Жок, ого кездеси. Мен тияка кеткем да. Кетсем бул жака келбедиби эже? Я работаю здесь. Чүдө там эже, сиздин Не кечиңиз. имеет отношения. Профпатология жоқ. Макул эже, мен угуп турмун. Давайте так. Мен угуп турмун. Мынакей, направлениеге берди. Я не помню. Поэтому давайте... Направление берип жаткырды. Поликлиника. Ошо поликлиника болдук, профпатология жаткыргыла деп направление берип. Качан? Я буду искать всегда справедливости. Байке келсеңиз. Давайте мына немен кереги жок. Конечно, это... Биринчи суроо укуларды эми жекелери. Ошо. Был качан? Жок, байке сиз тиешеңизди коёсуңуз. Эже коёсуңуз, сиз кетпей эле.
Качанкы бул? 14-түндө. Поликлиникага бардыңбы? Бардым. Анан эмне деди Жаткызбай поликлиникада? коюшту. Ким жаткырбай койду? Жыпара ким эле? Жусупбековна. Жусупбековна. Поликлиниканын заместители бар. Кирдиңби, бүбү? Амангелдиева. Эмен утсаңыз, биз чечпейбиз, ошо профессор билет деп бул жакка келип атпайсызбы? Келсек, ал профессор бияка келип атпайбыз да. Кандай тиешеси? Ана билет. Жок, ооба түшүндүм аны, бирок бияка алып келип атпайбы? Өзүнүн кабинетин жаап коюп, кайра бияка алып келип. Мен такыр түшүнбөйм. Эмнеге мындай? Ondan kaç. Onu yakalasın. Sözüm söz. Жақсы болсын. Тияққа киргизет дагы. Тияқтан бияққа киргизет эми ары тейип, бери тейип. Өкмөттүн мыйзамы бар да. Ал эмне үчүн сиз ага эми колдонгонгочу? А биз профессор, а мен айттым, бул анда мыйзамды эме мындай двоечниктерми же келип созуп жаздыбы дедим. Бул да постоянный правительстводо турат. Аякта ученыйлер келип, ушу тоону изилдеп, ана ушундай вредность бар, ана мындай заболевание болот тиги бу да. Ушундай турат. Ушун үчүн жазды да дедим. Анан кандай сиз мыйзамга тескери ушундай чечим чыгарып жеңил деп общий заболевание деп. Общий кылып атпайбы. А бул 10 жыл иштедик ушу Кумтордо. Чаң жутуп. Менде видео толтуруп, өзүндө да видео бар. Мына, мына Минздравгачы, мына Алиев Санектин, мен билем бияқта Кумтор, бияқта поддержка кылчу. Биз суроого жооп ала албаган соң саламаттык сактоо министрлигине бардык. Анда министр дагы, орун басары да жумуш орунда жок болгондугуна байланыштуу министрдин кеңешчиси гана жолугуу мүмкүн болду. Министрдин кеңешчиси тез арада консилиумда чечим чыгаргандыгы боюнча кызматкерлерди чакырды. Эми азыр бул мырзанын эмнеге жай сүйлөп атканын өзүңүздөр түшүнүп атсаңыздар керек. Мисалы бизге 2 күн мурда кайрылды. 2 күн мурда кайрылганда могу кагаздарды баягы түшүндүрүш, башка баягы сөздөр бар да, кечке сүйлөйт. Жок дедим, жарым саат түшүндүрөт да. Анан мына биз көз сүйлөп атып, уже аба жетти. Анан мурду ышкырып калат экен. Анан карап отурсак, эми бул кишинин жаш туруп тагдыры, үйлүү, баласы, анан азыр таяна турган эле болгону мамлекеттен баягы мыйзам чегинде ала турган эле акчасы. Ошол. Мисалы жумушка иштейин десе жарабайт, башка жакка барайын десе ага жарабайт, буга жарабайт. Мындай айтканда Кумтөргө 10 жылын салып берген, албетте сиздерге тийиштүү эмес, деги жалпы жолдон айтканым го. 10 жылын салып берди. Аягында кагаздагы бир эле сөздүн айынан эми мындан аркы жашоосу, балдарынын жеген ичкени, өзүнүн дарыланган жеген ичкенин тагдыры чечилип атат. Маселе ошондо болот, ичкилер. Маселе ошондо болуп атат. Анан биз деле бул агабыз деле келип бул маселени көтөрбөйт болчу экен. Мисектен кайра бул жакка тиги багыттама берип койгон экен. Багыттама берсе, дарыгери бар кайра жатышың керек деп кайра багыттама берип койгон экен. Ал багыттаманы көтөрүп алып келсе, ал жак кайра кабыл болгон экенсиздер. Ал эмнеге берилди? Суроо ошондо болуп атат. Маселе ошондо болуп атат. Анан туура сиздерге эч кимге күнөө койгон жок. Болгону азыркы маселенин өрчүп кеткени жана дагы бул кишинин өзүнүн тагдыры мындан аркы жашоосу сиздердин ручканын учундагы маселеде болуп атат кеп. Анан биз мейли ишенбейли дейин десек, Мирахимов мына эң күчтүү жагы, мисалы Мирахимовдон дагы азыркы мисалы чечимдер чыгып атат. Ошол 2016-дан башталган нерсенин ал чечимдери чыгып атат. Кагаздын баары колунда турат. Чыркырап атпайбы маселе ошондо болуппайбы? Кумтөрдүн да врачы допускту ушул эже берди, мына негодин кылган ушул эже. Бир суроо берейинчи сизге. 15-inde мен келдим сизге, отделенияга келип эшикти ачсам. Келгенде мени көрө коюп туруп эмнеге качтыңыз? Мен качып турмун. Кабинетиңизге качып кирип барыңыз, аркаңыздан барып направленияны берсем, муну эмне мага алып келдиң, поликлиникага бар дедиңиз. Поликлиникага барыш керек да, мага эмес да, я стационарный. Поликлиникадагы жыпар эже 213 кабинет сизге жиберип атат. Жаткызам десе жаткызсын. Өкүңөр мени ары бери айдап атпайсыңарбы? Мени жаткызбасам айтам да 210-го бар деп. Я же не решаю за госпитализацию. Анда отказ жазып бериле дедим, жазбай койдуңар. Жаза албайм, потому что я стационар, мага уже келип жаткандарды көрөм да. Я стационарде сижу, понимаете? Себеби 210-го барсам, мени сизге айдаганда жолдо мен сизге жеткиче WhatsApp'тан айтып коюп атат, сүйлөшүп алып атасызар, мени убара кылып атасызар. Оорусун баягы общий заболевание деп чыккан экен. Консилиум ошол чечим ошондой чыккан экен. Бирок ал чечим андай чыккандыгы туура эмес деп бул жак айтып жатат бизге.
себеп бул жак тетиги 10 жыл 8 ай иштеген экен Кумтөрдө. Ошол жактан жыйган оорусунун натыйжасында азыркы күндө оорулуу калыптыр. Анан бирок анын оорулуулугун боюнча сиздерден баягы жеңилдетилген диагноз коюлуптур. Бирок ошол эле учурда Мирахимовдон мынакей чыгып атат. Бронхит, астма деп, анан аллергический ринингит деп чыгып атат да, мисалы. Ооба. Эмне десеңиз, деп чыгып атат. Андан мурун эле пульмонологдон дагы ошондой чечим чыккан экен. Анан сиздерге эмне зарылчылык дейм да, бул жактын оорусун общий заболевание же баягы Кумтөр менен дайыма иштешкендиги же ал жактын кызыкчылыктар барбы деген суроо. Кызыкчылык бизде эч кандай жок. Эмненин негизинде текшердиңиздер? Бул жак айтып атат, мени текшере элекделеп, аны общийге кетиребиз деп жазышканды мен уккам деп айтып атат да. Біз деген не только бир кагаз менен эмес, біз полностью анамнез изучать этебиз. В анамнезе первоначально иштегенде у него проблемы были мурду менен, оперирован был несколько раз. 6 жолу. Операция болгон. Бизге кайрылганда по этому поводу биз уже негоден болуп кеткен, потому что уже там после операционный эткен. Андан кийин Хоббл деп. Хоббл деп. Хоббл почему не поставить? Потому что у него первоначальная проблема была, проблемы с носом. Потом он перенес ковидную инфекцию. Поэтому после этого только Хоббл ставить. Ковидная инфекция? Чтобы поставить профессиональный, у нас должен быть анамнез чистый. То есть только работает там, и больше никаких вот мы никакие инфекции не нашли, ничего не нашли. Если уже в конце уже не знаем, с чем связать, если он действительно работает в пылевом производстве, каким-то, то только после этого ставим. А бугичники, получается, он к нам обращается уже после увольнения, во-первых, и негоден по носу болуп кеткенсиң туурабы? Мурдуң менен негоден болуп кеткенсиң. Оорум ошол эле да, силер аны ошол менен негоден кылдыңар да. Могу астма кайдан келип чыкты? Мурун дем алуу органдардан, мурундан өпкөгө өтүп, өпкөдөн астмага айланып атпайбы? Анан бул мырза деле азыр эч жакка деле кайрылмак эмес экен. Эмнеге дегенде, жана ай сайын текшерилип турат эмеспи? Немеден, мисектенчи? Мисек жыл сайын. Мисек бул жакка жазып берген экен, кагаз көрсөңүз. Мисек жазып берген экен. Бар, кайрыл, профпатологияга кайрылышың керек деп мисек жазып бериптир. Андан кийин анан бул жак процесс жүргөн кыймылдап атпайбы? Ал жак биз кабыл албай, сен барышың керек деп атпайбы? Заболевание вообще консилиум чыгаргандан биз эми кайра профессионально эметилип, мы же сказали, ошондой эле уже связь не связали с профессией, мы уже повторно не рассматриваем. Все болот. А КСЭК направляет, не направляет, это уже Анан бул негизи эле Кумтөргө азыр жумушка алынууда эң башында эле мынакей жумуштун оорчулугу боюнча депчи мынакей вредный производство деп турат да башында эле. Андан тышкары правительствонун өкмөттүн дагы токтому болуп атат. Анан эми ошолордон каякка кыйгайбыз? Кумтөр негизи эле өзү эле баягы зыяндуу жер экендигин, адамдын ден соолугуна оор экендигин, ал жакта 10 жыл эмес, 5 жыл иштеген кишинин ден соолугу ордунда болбосо барыбызга маалым да. Ошон үчүн өкмөт ошондой токтомду чыгарды да, болбосо өкмөттө деле баягы бир жөн кишилер отурган жоктур. Любой горнорудный добывающий, да, это вредное производство. Анда никто не отрицает. Но каждое предприятие соблюдает технику безопасности. По соблюдению техники безопасности, если они потурсаны бүт работающийлердин баарын тяжелый труд деп баарын профессионально деп чыгарат, бизде деле ошону карап на основании биз бүт изилдеп туруп анан коебуз да. Карьер открытый, Кумтөр открытый карьер. Там закрытый эмес. Чаң ташыйт го. Чаң болгону менен деген барды чаң, но они же офисте иштебесе бир жөн. Он не шахтер, он водитель. Водитель ошо чаң ташыйт да. Чаң жүктөйт, топурак. Ал шахтерден эле чоң машина айдаганы го дейм менимче. Ну, а шахтеры, которые непосредственно бурят, вот у них непосредственный контакт с пылью есть. Именно кварцсодержащий пыль, минераль, который имеет эту. А водители, они в открытом, они перевозят, они более открытые. Поэтому без деген, да, коёбуз, Хобблду деле коёбуз, но айтатам го, биз деген жанагы анамыздын карайбыз. Если бы вот у него не было бы вот этого инфекционно-воспалительного процесса, мы бы, возможно, тогда бы связали бы, возможно. Но это тоже, айтатам, биз полностью изучать это историю. Биз анамнездан уже когда изучали, что у него ковидный перенесный, потом проблемы с носом было, там искривление носовой перегородки, после этого оперировали неоднократно. Вазомоторный ринит. За счет вазомоторный ринитен операция. Аллергический ринит. Сразу операция кылбайт да, вазомоторный ринит. Азыр айтып го, же. Албетте, сиз бул сферада адисиз го, бирок биз дагы баягы карап көрсөк,
баягы хобл менен астманы да алмаштырып алыш мүмкүн экен да. Алмаштырган жокпуз бизде. Первоначально бизде эметип атканда уже Мүмкүн экен да. Баягы ушу мүмкүнбү деп эле сурап атам. Мүмкүнбү алмаштырып алуу? Астма деген астманын деле эмелер причиналары көп, аны айта албайм экен, но дали болуп атат хобулдан кийин. Хобул жок, первоначально именно хобул койгондон кийин хобулдан кийин осложнение астмы тоже может быть. У нас есть своя жизнь. Анда ал бир токотерди бир суроо берем. Могу мисектин комиссиясы бул жакты кайра жиберип атат. Эми кантебиз? Эмне кылабыз? Мисек жибербесе бир жөнү эле. Дифференцировать хобул деп жазыптыр. Биз деген ошондо консилиум өткөрүп, биякта пульмонолог, заведующий отделением катышкан. Бар эметип туруп, хобул деп ошондо хобул кылып чечим кылганбыз. Эми бияктан деген бир эле мен жалгыз койгон жокмун десем. А бул заключительный диагнозго кандай дейсиз? Заключительный азыр койду да кийин кичирээк койду. Кийин эмес, бул ошол эле убакыт болуп атпайбы? Ошо бирдей эле болот даталар. 23-жыл болуп атпайбы? Жок, 23 болгондо ошол биз 22-жылы коюп атпайбыз бул хобул деп. 22-жылы коюп атат, бирок ошол эле оору, ошол эле вопрос келген. Дифференцировать бронхиальный астма, дифференцировать хобул эмес. Келген эмес, алдап атат. Жок, сен борикин көрүп жатасың, дифференцировать. Бирок ошол пульмонолог специалисттер бар, келип чогуу кылып туруп хобул койдук да. Алдап атат. Алдаган. Сөздүн аянычын угуп бүтүңүз, андан кийин өзүңүздүн айтыңыз. Кийин сөз бериңиз. Мен деген ал консилиумда катышкан эмесмин. Мен ал убакта жок болчумун. Консилиум өткөрүлгөн. Там окусаң бүт профессор катышкан. Ал негизи канча дейт, Москвада окуп келген бүт адис бүт специалист, потому что основной профессиональный у нас профессор чечет. Ошолор кылып атат. Эми сиз айтыңыз. Бул жерде алдап атышат. Мисалы үчүн мен оорум басылган жок да, пропатологияга жатып чыктым, оорудум. Кайра эле улам барып токтобойт. Спецбольницанын пульмонологуна бардым. Сиз сөз бериңиз. Спецбольницанын пульмонологуна бардым. Мына буякта анализден аллергия бүт барып, повышенный бронхиальный астма деп чыкты. Анан контроль. Кайра барганда дагы астма деп чыкты. Мен ошо астма менен эле дарыланып жүрдүм. Быйыл күчөдү, августта больницага жаттым. 6-чы больницага бардым. Барсам алар мени көрүп туруп Мирахимовго жиберди. Мирахимовдон заключительный диагноз бронхиальный астма, тяжелый форма аллергический ринит деп чыгарды. Себеби 2016-жылы вазомоторный ринит деп диагноз коюлган. Мурдум менен ошол аллергиядан мурунун жабыркап, дем алуу органдар өпкөгө тийип, өпкөдөн астмага айланып кеттир да. Бул хобул эмес, ошол кездеги врачтын комиссияда айтылган оору симптом баары ошол эле Мирахимовдо айтылып, мына астма коюп атат. Эч өзгөрүү жок. Бир эле оору, бир эле симптом, астма, заключительный диагноз бронхиальный астма, тяжелый форма коюп атат. Консилиум хобул коюп атат. Анткени жоопкерчиликтен качып, өзлөрүнө ылайыктап общий заболевание деп чыгарып атат. Ал общий заболевание деп чыгарган менен бирки астма деп чыгарганын пайдасы кайсы буларга, сиздин оюңузча? Бул жактар пайдасы кайсы? Мун хобул деп чыгарганы ковидке шылтап атат. Ковид болгон эмесмин, доказать этчисиң. Барбы кагаздарыңыз? Бар, отрицательный. Мен ал кезде бүт барын эдим. Ковидке шылтап коюшту. Себеби кагаз тапкыча менен жана суроомду тактап койсом, азыр могу мисек бул жакты кайра жибербей аткан экен да. Ошол кандай болот? Сиздин оюңузча? Даже если бизге келип жатса, биз кайра баягы, мы да вот подтвердим диагноз боюнча кардиология астманы подтвердим, но заболевание общее деп чыгарабыз. Кайра эле. Себеп? Себеп ошондо эле было подозрение от дифференциации, то есть хобул осложнился астмой деп эле чыгарабыз и всё. Мындай суроодо эмне үчүн? Койсуңуз. Туура, ошол кездегиде кайра көбөйүп кетти деп, тагыраагы ошол жумушта иштеп жүргөндөгү оорусу эле көбөйүп, мына кийин ушундай болуп калды деп чыгарып кетсиздер, чынбы? Баары жумушуна байланып атпайбы? Жумушка эмес, хобул деп. Түшүндүм эже мен. Инфекционно-воспалительный деген түшүнөсүз? Инфекция кирген үчүн ошондон за счет этого кетти. Бирок инфекция ошол жумуш учурунда кирип атпайбы? Маселе ошондо болуп атпайбы? Туурабы? Эми 10 жыл иштеп атпайбы? Бир жерде катым. 20 жыл, 30 жылдар иштегендер деле бар, ошолор деле эми биз дифференцировка кылабыз деп Бул жерде кумтөр жөнүндө сөз болот. Но кумтордук деле айтып атам, водитель дегендер бизде почему мы тщательно рассматриваем. И хобул деп мы, если бы, например, ал деген ошо иштеп жүрүп, ошо кумтордочу, бизде хобул мындай да. Если он производстводон уже иштебей калса, биз хобулду уже связать с профессией не можем.
Потому что если бул иштеп жүргөн убакта бизде 10 жыл 20 жыл иштеп жүргөндөр ошол иштеп жүргөндө ооруп бизге обращаться этсе биз ошол моментте обследование кылып и анан ошондо биз ошол моментте хобылма чаще связан когда момент работы. Түшүнүктүү. Эми 2016-дагы бир ушундай окуя болгон экен да, чынбы? Ушундан өзүңүз айтып берсеңиз, анда ошо 2016-жылы айтса, ошондо балким жумушун токтотуп, балким күчөп кетмекмиз. Чынбы? Айтайынбы? Культурда деген жумушка иштелик деп, они канча скрывают болезнь, а когда начинает болеть, они начинают все вытаскивать. Понимаете? Они до медосмотра утром, они все скрывают. Эч чем может мен таптазамын, эч не кылбайм деп айтса. А цели и задачи это предварительный метод для чего? Не, мы же выявляем, она при выявлении. А вы, вот вы говорите, мы умные, это самое, расследуете, правильно же? А почему вы же выявляете не он? Пусть они обманывают, у вас же диагнозы все есть на лицо. Зачем вы их допускаете? Его вот 6 операций, зачем допускали? Вы же нарушаете охрану труда, вы свои обязанности. И второй вопрос, почему вот то же самое одинаковые водители, да, вот та же, вы ему даете просто заболевание, одна, Узакбаеву вы даете. Бронхиальная астма тоже, аллергический ринит. Вот то же самое. Извините, он вообще на месте стоит там, понимаете? А бұл чаңды жұтып атпай. Жоқ, анан кейін мындай да. Жоқ. Мен еще раз говорю, а вот это... Вот, 225-е постановление правительства... Ушуну айтыңыз болду. Нет, 225-е постановление правительства Кыргызской же есть? Есть, правильно? Смотрите. Список профессиональных заболеваний является основным документом, который используется при установлении диагноза профессионального заболевания в связи с его выполнением работы или профессии. Правильно? Вот, а почему? Вы говорите консилиум, а консилиумге был токтом иштебейби. А эмне үчүн вы это его проигнорировали? Мы не игнорировали, мы постановлением караебиз, но без айттык го, из-за того, что у него инфекционный воспалитель, поэтому мы не связали это индивидуально его касается. Мына 2016-жылы ошол мурун менен аллергический ринит, ошол буларда бар компанияда. Ошолор берген кагаз. Аллергический ринит, вазомоторный ринит, 2016. 2019 6 операция болгондо 1 жылда 2 жолу болдум. Ошол кескен шишикти алып алып, биягымда катетер, мен менен мед офиске бардым, Жана видеодогу. Видеодогу. Бардым, мени бардык врач чогулуп кабинетине кирип кетишти да, кечке күттүрүп коюшту. Мен операция болуп жаңы келдим. Себеби тигини эмне көтөрүп бардым, муну текшерсин дедим. Эмне дейм бул? Мен кайра айдабайды ошол менен. Балким ошондо эле токтомокчу болушуңуз, а? Ошо бул көрсө аллергиядан болуп аттыр да, мына аллергияны далилдеп. Операция айтылды деле. Операция. Сен аллергический тест кылдыңар беле ошондо? На что аллергия деп? Жок, ошону силерге апарып атпаймынбы? 16 жыл мен жок болчумун. Сиз жок, ошо 19 айтып атам. 16-жылы башталды да аллергический ринит. Мына биякта бул тиги компаниянын немесинде. Мону чыгарып берди да менин ооруларым. Мына 2016 аллергический ринит. Аллергический риниттин себебинен астма келип чыгып атпайбы, бронхиальный астма. Пульмонолог ошол кезде текшерип атып, менин оорум билген. Сенки боякта турат. Сухой хрип ошондой эле бар болчу. Азыркы силер угуп атасыңар, өзгөрүү жок. Ошол эле симптом, ошол эле оору, өзгөрүү жок, бирок астма коюп атат. Тилер жоопкерчиликтен неметип, өзүнө ылайыктап туруп, общий заболевание хобул коюп атат. Анан сезген бул жерде турат деген. Анан мен врач эмесмин да. Кийин эметсем ошо жанагы удушья, аба жана өтпөй алганда жанагы хрип үзүк чыгат. Кайра кайталап атасың, жууптук аны. Бирок баары бир эмнеси болсо дагы бул жерден абирдин сүйлөй турган нерсеси да. Чынбы? Баарыбыз. Мисалы мен дагы абирдин астында сүйлөшүм керек, сиздер дагы абирдин астында сүйлөшүңүздөр керек деген нерсе болот да. Анан сиздер дагы мисалы принципке туруп эле жок, түкүргөндү эч качан жутпайбыз деп агабыздын кийинки тагдырына балта чаба албайлы да. Эмнеге дегенде балдары менен немеси менен караган эле болгону ошо пенсия болгон, таянган ошол экен. Башка чын мисалы мен баягы дене карды соо ушундай дүкүлдөгөн бирөөнүн маселесин карап аткан жок. Биз дагы материалды алып атканда анын сиздер да карай турган сыяктуу эле биз дагы өйдө төмөнүн ылый өйдөксүн карайбыз. Анан балким сотко бергенде эле сот муну карабайбыз деп коюшу ыктымал бул иштичи. Же карашы мүмкүн. Ар кандай да.
Анан сиздердин да чечим башка чыгып калышы мүмкүн. Бирок эмнеси болсо да ар бирибиздин астында ар бирибиз өзүбүз так болсок деген ой. Эрлан мырза азыркы тапта эч кандай жумушка жарабайт. Ошол эле учурда Кумтөрдөн да жардам жок. Чынында 10 жыл 8 айын Кумтөрдө иштөө менен өткөргөн. Жыйынтыгында түн уйкусун бузган, күн санасы болгон, ооруга чалдыкты. Бир сөз менен айтканда убагында колдонулуп, оорулуу болуп калганда көздөн алыс ыргытылды.